Салам достор, каналыма кош келиңиздер. Келиңиздер бүгүн жаштардын сүйүктүү тамагы болгон шаурманы үйдөн деле даамдуу кылып жасап беребиз. Алгач этти даярдап бир аз убакытка маринадтап койсок, ал үчүн уйдун этин чоңураак, бирок ичке тилип алдым. Татымына жараша туз, кара мурч, кызыл ачуу калемпир жана атайын шашлык үчүн татымалдан кошуп, бир аз кургатылган розмарин коштум. Суюк азыктардан болсо соя соусу, буудай кычкылы Кытайдын жана кадимки эле суудан куюп, жакшылап аралаштырып, жок дегенде 2-3 саатка тыныктырып коебуз. Мына дал ушундай маринад менен этиңизди бышырып алсаңыз, аябагындай даамдуу болот. Жана айта кетчү нерсе, жөн гана кууруп алсак болот. Ал эми мен бүгүн атайын өзгөчө бир ыкма менен духовкага бышырып көрүүнү чечтим. Андан кийин сиздер менен бөлүшөм. Бизге атайын учтуу таякча керек болот. Эң алдына картошканы сайып, карматыш үчүн. Андан кийин баардык эттерди үстүнө тизип чыгабыз. Мына ушундай жол менен даярдап алдым. Эми духовкага салабыз. Ал эми картошканын бул жерде шаурмага тиешеси жок, жөн гана эт менен чогуу бышырып алдым. 180 градус ысык духовкада 1 саат, мүмкүн 1,5 сааттай бышырып алабыз. Этиңизге жараша болот. Эгер жаш малдын эти болсо, тез эле бышат. Этибиз бышты. Эмнеден? Бышканда да аябагындай даамдуу болуп бышты. Негизи кууруп алганга караганда мага ушул жолу абдан жакты. Туураганга келгенде мага жөн гана чыгарып алып эле майда туурап алган ыңгайлуу болду. Эң негизгиси этибиз даяр болду. Эми калган азыктарды майда туурап алабыз. Капустаны ичке туурап, татымына жараша бир аз туз, ошондой эле кара мурчтан кошуп, аралаштырып коебуз. Ал эми сабизди сүргүчтөн өткөрүп, сабизге да бир аз туз кошуп, аралаштырып алабыз. Бадыраң менен помидорду жөн гана ичке туурап алабыз. Шаурмага өзгөчө даам берген албетте атайын татымал. Ал үчүн майонез, кетчуп, бир аз кара мурч, кызыл таттуу калемпир, татымына жараша туз, ошондой эле бир аз бир тишче сарымсакты майдалап алып, баардыгын жакшылап аралаштырып алабыз. Мына эми шаурмабызды да чогулта берсек болот. Лавашты атайын даяр дүкөндөн сатып алдым жана сковородкамдын өлчөмүнө жараша ашык жерлерин кесип салдым. Атайын майонезден жасалган татымалыбызды жакшылап алдына майлап, үстүнө баардык азыктарды салып, ороп алабыз. Эми табаны ысытып, ортоңку отто эки жагын тең кызартып алабыз.
Достор, мына ушинтип биздин сүйүктүү шаурмабыз да даяр болду. Сөзсүз түрдө жасап көрүңүздөр жана комментарийге өзүңүздүн рецептиңиз менен бөлүшүп кетсеңиз да абдан сонун болот. Сиз кандай жол менен жасайсыз жана эмнелерди кошконду жакшы көрөсүз? Ал эми меники сырты кырсылдаган, ичи жумшак, эти да аябагандай даамдуу, сонун шаурмалар болду. Эгер бул видео жакса, сөзсүз түрдө лайк басып, комментарий калтырыңыздар. Каналыма катталып, кийинки видеолордон көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.